балдар, урматтуу коноктор. 2024 жыл Ички иштер министрлиги үчүн жакшы окуялар менен башталууда. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтен бизге койгон тапшырмасы негизинде өлкөнүн материалдык техникалык базасы жаңырып, бүт тармактарга автоунаалар берилип жатат. Бүгүнкү Ички иштер министрлигинин Баңгиз аттуу мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүгө кызматына 28 автомашина тапшырылат. Барган сайын актуалдуу болуп бараткан адамдын акыл эсин алган Баңгиз атка каршы күрөшүү бир гана укук коргоо органдарынын жумушу эмес. Ага каршы баарыбыз тикебизден тик турушубуз керек. Ошондуктан урматтуу жарандар, ар бириңерди Баңгиз атка каршы күрөшүүгө активдүү катышууга, дени саат жана коопсуз чөйрөнү өнүктүрүүгө чакырабыз. Ал үчүн ата-энелер, мектептеги мугалимдерден тартып, бүт коом Баңгиз аттын зыяны жөнүндө билимди коомчулукка жайылтуу зарыл. Бул күчтүү курал. Балдарга, жаштарга Баңгиз аттын зыянын айтып, алардын бул коркунучтуу көз карандылыгына кабыл башынан сактайлы. Ал эми Баңгиз атты жайылтып жүргөн, адамдын убал соогунан коркпогон шектүү аракеттерди укук коргоо органдарына кабарлаңыздар. Баңги эпидемиясына каршы биргелешип, биз келечектеги өзгөртө алабыз жана позитивдүү Баңгиз атсыз чөйрөнү түзө алабыз.